Саламатсыздарбы, урматтуу Сереп ТV телеканалынын көрүүчүлөрү. Атасынын айгызы көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы белгилүү калык автордун үй бүлөсү. Куюп аке, ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Айпери, Айберим, кандайсыздар? Сиздин келаткан туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Көрүүчүлөр, кыргызстандыктар сизди бир меримдүү ата катары көрөбүз. Анткени сиздердин чогуу тартып жүргөн видеолоруңуздан байкайм, кыздарыңызга аябай сонун меримдүү ата экениңизди. Менин эки көзүм ушул эки кызымда, мындайча айтканда. Анан күчүм уулум дегенде Айпери кызым ушул айдын периси болсун деп, анан меримдүү болсун деп Аймери кызым. Кудайга шүгүр, улуусу Айпери. Айпери төрөлгөндө апасы экөөбүз аябай сүйүнгөнбүз. Биринчи тун кызыбыз. Анан ар бир үй бүлө ушул жаңы биринчи балалуу болгондо аябай сүйүнөт, күтөт, кандай болот, кандай жок, бир кызык болот, өзүнчө толкундануу болот дегендей. Анан биздин бактыбызга Айпери 7 айлык төрөлүп, больницага чуркап, райондук больницадан областтык Жалал Абад больницага которуп, эжем менен жездемди чакырып. Айперинин аты Айпери болуп калганда дагы ошол эжем, ошол врач эжем койгон атын. Ал учурда ошол 90-жылдары Айпери деген ат аябай популярдуу болуп аткан экен, мен го билбейт экем. Ошентип эжем Айперинин атын коюп, Айпери төрөлгөндө 7 айлык төрөлүп калып, кыйналып, кичинекей төрөлүп калып, анан болот болбойт болуп, күмөн санай баштаганда анан областтык больницадан эжемдерге телефон чалып, алар келип алып кетип, барып жанагындай аквариумдун ичине салып, ошол жерден 40 күндөн кийин анан биз көргөнбүз. 40 күндөн кийин адам болуп кеткен. Ошондо Нокендин ооруканасынан Жалал Абадтын азыркы Манас ооруканасына алып барган экен да. Ооба. Негизи ошол жылдары 1990-жылдары өлкөдө инфляция аябай мындай кыйналыш заман болгон да. Анан ошол күндөрдү эстеп бергичи, Айперини кандай кылып бактыңыздар эле? Анткени баардык эле жаш үй бүлөлөрдө ал кезде шарт боло берген эмес. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Жокчулук дагы болчу. Жокчулук. Анан аябай ал убакта памперс деген жок эле. Айпери ошол 1-2 күн төрөлүп больницада жатканда алиги торулгучакты мен жанагы жалаягын жууп, мындай кургатып неме апарган күндөрүм болгон да, пленкаларын. Аймерим төрөлгөндө бул жакшы замандар башталып калган кезде төрөлгөн экен. Аймери эми шаарда төрөлдү, Бишкекте төрөлдү. Ошол чүйдүн роддомуна төрөлгөн кызым. Ал убакта уже бардык нерсе бар болуп калган. Памперстер чыгып. Кыздарыңыз төрөлгөндө жанында болгонсузбу? Дайыма биринчи жанында болчусуз беле же? Ой, келгенден кийин ал кезде сиздин жанагы жылдызыңыз жанып, популярдуу болуп, гастролдо жүргөн кездериңиз анан же ушул бир гастролдо болуп калган учурларга туш келип калды беле? Айпери төрөлгөндө мен чындыгында үйдө болбой калгам. Себеби мен күнөө концертке кетчү тойго кетчү Ошондо дагы тойго кетип бир жактан анда эстрадный ансамбль Эпос группасынын жетекчиси мен. Биз мындай жандуу группа менен тойго барчу элек. Анан той бүткөндөн кийин келсем эле жок, аялым анда телефон деле жок да, сотка деген жок. Кат жазыш керек. Үйдө деле телефон жок эле, биз жашаган квартирада жашайт элек, неменин үйүндө же хозяин жок болчу ал квартиранын. Коркпой кантип аялымды таштап кеттим экен деп азыр таң калам да. Эми жанагы неме да, тирилик да. Анан больницага чуркап барсам, ошо больницада экен роддомдо. Скорый келип алып кеткенби же өзү басып барганбы билбейм. Кыскасы ошо толгоо башталып калыптыр. Анан мен ойлоп күткөн эмесмин да. Көрсө эрте эле 9 айга дагы 2 ай бар эле. Бул 7 айлыгында ошол толгоо болуп, неме болуп калып. Анан ошентип Айпери жарык дүнүйгө келди. Айпери анда шок кыз болгон окшойт, 7 айда эле чыккысы келип бат-баттан чыгып алганда.
Аябай. Кандай чоң ойду, кандай кыз болду? Мындай төрөлгөндө эле байкайсыз го алгачкы күндөрдө эле, ай кызым мындай болот экен деп. Эмнени байкадыңыз? Төрөлгөндө эле выживать эткенде что? Бир айлыктан өткөндө ошо 40 күн немеден алып келгенден кийин анан кийин эптеп кийим деле туура келбейт да, эптеп кийиндирген апасычы. Анан экөөбүз сүрөткө түшкөнбүз да, ал убакта ушул кызык болчу да, сүрөтү жок эле да. Анан ошол сүрөт эле бар, биринчи сүрөт. Мен мынтип кармап көтөрүп түшкөн сүрөтүм. Аябай кичинекей, ошо кийим менен эле чоң болуп турат, а так өзү 1,5 килограмм ушундай да, 1-2 килограммга жетпеген салмакта турган. Кичинекей болчу. Анан эптеп кийиндирип алып апасы экөөбүз аябай сүйүнгөнбүз да, эмесе чоң келет шымдары делечи. Эң кичинекей балзынканы кийгизсек деле. Анан ошол сүрөтүбүз бар. Айберим, Куюк байке негизи кандай ата? Эми ар бир эле кыз өзүнүн атасын мактайт да. Мен үчүн атам мыкты ата, мыкты тай ата, мыкты чоң ата. Атам кандай ата? Бизди кичинекей кезибизден жума сайын, ар суббота, воскресенье сайын сөзсүз түрдө паркка алып барган ата. Жума сайын. Атам ушундай ата, ал кезде биз жаңы жыл тосуп укмуш эми 31 декабрда күтчү элек да. Атам ушундай 31-ине бир 2 жума калганда билектердин баарын алып келип, коробка сыртында моду бантиктер менен алып келип да, шкафыбыз бар элек, ошонун үстүнө коюп коет эле. Ошону күнү карап күтөт элек да. 31 келсе ачабыз деп. Ошону ачабыз деп. Атам кандай ата? Ар баягы гастролдо кетет эле, ушундай сагынып күтөт элек. Ана атамдын жытын сагынат элем. Куса болгондон баягы бөлмөсүнө кирип, баягы жаздыгы жыттанат, атам жыты. Ошону жыттап, кучактап жатып, ыйлап, сагынып, ушинтип анан келери менен билет болчу. Кирери менен мондо 2 чоң пакетти бирдемелер көтөрүп келет. Келери менен ата деп барсак, кет деп, кийин келе дейт, дароо паркка алып кетет. Атам ушунчалык мээримдүү, боорукер, баласак ата экенин азыр деле көрүп турабыз. Мисалы, мен балдарымды Похвально. балдарымды, мисалы, азыр энимдин кыздарын деле өзү подгузнигин алмаштырып, өзү карап, өзү чоңойтуп, өзү ырдап берип, өзү тамагын берип, азыр деле менин балдарым деле баягы чоңоюп калса деле барып тамагын берип, атам баласак ата. Куюк байке мындай Айберим. Көп эле бир эстрада жылдыздардын балдары айтып калат. Мындай алар гастролдо жүрүп эле апам менен атам мага бизге мындай көңүл бурганга асып болуп калган. Ошон үчүн биз чоң ата, чоң апабыздын тарбиясында болуп калдык деп. Бирок азыр сиз айтып атсаңыз, Куюк байкебиз менин ыйрагым келип кетип атат. Сиздерге ошол гастролдо жүрсө дагы убакыт дайыма тапчу экен да. Ооба, бизге убакыт тап. Мисалы, мен атам сүрөтчү да, атам сүрөттү окумуш тартат. Анан мен мектепте жана болот го, бир майрамдарга, ватмандарга мектептин коридорлоруна илинет го сүрөттөр. Ошондойлорду мен тартып келем деп алып алам дагы, анан үйгө келип атам тойдо болсо деле, мисалы, концерттен түндөсү келсе, мен ойлонбойт элем, баламын да. Атам чарчап келет, мүмкүн маанайы жок келеттир, эми сүрөт тартып отурганга убактысы жок. Мен эртең менен аны ватманда даяр кылып алып барышым керек. Кечинде мындай столдун үстүнө мындай жашнакай ватман жайып койчумун. Карандаш, краска эмелер коюп турган, түбүнө кат жазып койчумун. Ата, мына темада мондай сүрөт керек. Эртең менен алып барышым керек деп туруп жатып алат. Мен ушунчалык ишенет элем атама, билет элем да, эртең менен турганда ватманда сүрөт даяр болчу да. Атам байкуш келип алып, түндөсү тойдон келеби, концерттен келеби, түнү 12-1лерде келеби, мен уктап жатам. Отуруп алып, ушу кызыма керек экен ушул деп, отуруп тартып, боеп, кургатып, даярдап койчу. Мен аны эртең менен алып кетип калчумун. Мен ушу колумдан келип турган нерсени мен эч качан отказ кылбайм да. Азырга чейин деле. Булар эле эмес, башка бирөөлөр деле сураса, жардам бере берем. Кыла берем.
бул идиш жууш керек эле деп бирөөнү күтпөйм да. Ошонун колум бош болсо колуман келет да өзүм жеген немен чакап коюш. Ошонун сарындай мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Сүрөтчү болом деп эң чечилдим. Анан кийин заматта эле тартып коюп элем, 1 саатта тартып бүтүрүп коюп анан жатып. Эртең менен бул көрсө, "Ва" дейт да. Ошол мага кайф да. Удовольствие. Адамды ошол бирөөгө жакшылык кылып, ошонун немесин көргөндү жакшы көрөм. Муну сюрприз кылып койсоңчу. Анда мен сизге окшошкунмун атам. Колдон келишинче жанагы Мимино деген кинодо бар го. Когда тебе будет приятно, мне будет приятно дейт го. Ошондой да, ошол нерсе, ушундай сюрприз кылганды жакшы көрөм да, көбүнчө бир жасап коеюн деп. Андай нерсе кээ бир адамдарга жакпай да кетет. Эми бир жолу өзүм деле кылат элем, эмне аралашыпты, тиги мындай дейт. Мен болсо ошол ал кичипейилдик кылып ушуну кылып коеюнчу, ушуга кичине болсо дагы убакыты эконом болсунчу дейсиң да. Эми мен өзү ушундай жаралсам керек, билбейм. Неме азыр жумуш кылуу боюнча үйдө мисалы биз турсак деле атам келини бар, келсең идиш жууп аткан болот, эшик шыпырып жүргөн болот, бирден чаң сүртүп аткан болот. Бизде ушундай кылып тарбиялаган атам. Кээ бир мырзалар бар да, бул эркектин иши эмес деген сыяктуучу. Жок, бизде атамдын апама кылган мамилеси, үй бүлө үчүн кылган баягы көрсөткөн камкордугу мен үчүн аябай бир сыймыктанчу нерсе да. Себеби мисалы манты кылабыз, бүгүн манты жейбиз дей турган болсок, атам фаршын туурап берет. Апам камырын жайса, атам отуруп түйөт. Аш кылабыз дей турган болсок, плов жасай турган, атам союзун туурап берет. Анысыңарындай үйдө баягы ар дайым бир отуруп кылабыз, бир отуруп жасайбыз. Тамакты деле оптом анан аял киши кылыш керек, анан сен мунун милдетиң, анан мен эркекмин, менин милдетим бул деген бөлүштүрүү жок да. Чогуу чара. Баары ар бир нерсени чогуу жасап, чогуу отуруп тамактануу дегенди атам бизди ошентип көндүргөн да. Аймерим, мындай го, аталар жасаган тамак өзгөчө дамдуу болот го. Мисалы, апаң, кой майты көмүп калат, майдан ас кош, тигинен ас кош деп апалар түшүнөт да, экономить анан ата баардыгын кошуп, баарын аябай жасайт да, анан атаңыз азыр айтып албады, атам мынтип тамак жасаша коет, анан кайсыл тамагы мындай ширин, өтө дамдуу, кайсы тамагын ата ошо тамак жасап бериңиз деп коебуз. Атам негизи билбейм, бир туугандарыма кандай кылат эле, бирок мен күнүгө 7:30 мектепке кеткенде атам туруп жумуртка, атам сосиска ошентип кууруп бышырып берет эле, даярдапчы. Завтрак там ал жок болсо, там мынанга майшыбап, ошентип чай даярдап берейин. Сизге да ошончо эле күн сайын эртең менен туруп баратканда жумуртка бышырып берчү эле. Кичинекейлердин башкача көрүнөт. Вот, анан ошентип чайларды даярдап берип, анан кыш болсо сапагини печканын үстүнө коюп коюп, анан еще мектепке чейин канчанчы класска чейин жеткизип жүрүптү да атам. Андай мектепти бүтүрдү го атам эсен. Это надо признать. Анан кийин нет атам да тамак жасап калат эле, шорполорду жасайт эле, бирок эң өзгөчө тамагы бул Uncle Ben's деген фирменный тамагы. Фирменный тамак. Это спагетти, овощи, тушеные овощи менен. Анан мен ойлоп коймун, ошо кичинекей кезимден ошо атамдын тамагынан ошо спагетти үчүн мен азыр да камыр аябай жакшы көрөм да. Спагеттинин камырын түрүн жакшы көрөм. Магман болот, эмне болот. Анан айтор ошол жерге атам жилет этпей, не болсо ошонун баарын кошот эле. Кийин мен турмушка чыкканда дагы атам менен Uncle Ben's жегим келип кантип жасайт эле десем, кантип эмне болсо ошонун баарын туура дейт эле да. Там редька болобу, эмне болот, перец болобу. Атам колу ширин. Да, айтор вот это было очень вкусно. Ну, в целом, атам дамдуу жасайт тамактарды, бирок эсиме ошол Uncle Ben's эле. А так завтраки, суук тамактары все. Uncle Ben's өзүңүз коюп алгансыз атын. Ошол учурда ошондой тамактын рекламасы көп чыкчу эле. Ал Uncle Ben's'ин банкасынан жеп деле көргөн эмесмин. Бир негрдин сүрөтү бар, бир тушон неме чыкчу эле да, консерва. Анан рекламасы эле телевизордон чыгып эле. Uncle Ben's деп. Анан ал Uncle Ben'син жеп деле көргөн эмесмин. Анан мен жанагы сковородкага ушундай эттен туурап, андан мындан пияз, чеснок, жар нерселер кошуп куруп туруп, анан тиги спагеттини кайнатып туруп, анан үстүнө соусун мен койгондо
Анан ошолордун окшош болуп Uncle Ben's деп ат коюп койгом да. Атын билбейм деле О, да. мен сизге рецептин сураган неге чалгам, потому что интернетке Uncle Ben's деп жазсам чыккан жок. Это походу не существует деген болчумун. Ал Uncle Ben's деген тамак эмес, ал эме жанагы готовый тушенка да, Консерва. этти консервага не болуп койгон да. Вообще это авторское блюдо. Эми бир жагынан бул дагы тарбияга кирип кетет да. Себеби сен көрсөтүп даярдап берсең, значит мен дагы кийин ушундай кылышым керек экен деген ой келиш керек да. Чем сен мынтишиң керек, сен антишиң керек деп урушкандан көрө балага лучше көрсөт, бир-эки пример кылсаң. Жанагы бир сөз бар го, бир энеси менен баласы жашайт экен, баласы анан үйлөнүп калат экен да, үйлөнүп келин алып калат. Анан баласы мындай ичкеген безаларбын не бала экен, апасы суранат экен. Балам, эртең келин келгенде мага 3 күн daaratка суу даярдап берип койчу. 3 эле күн суу ичесиң башка кыласың, неме болсоң дагы мага 3 күн эртең менен daaratка ысык сууну даярдап берип кой. Дейт экен да, башка мен сенен эч нерсе сурабайм дейт экен. Мага неменин кызматың кереги жок. 3 эле күн дейт. Анан болупту деп баласы 3 күн чыдап коюн. Анан эртең менен ушу апасы турар да, ысык сууну даярдап берет экен да 3 күн. 3 күндө жанагы келин байкайт экен ошону. Ушундай кылыш керек. Ошол кийин өлгүнчө ошол кайненесине ошол сууну даярдап берет экен да. Вот көрдүңбү, эненин акылдуулугу да бул. Ошол деле сыяктуу дем, бул деле ошол азыр деле ушундай кылып койсоң, улуң дагы эгерде мындай үйдө бир жыгаш жатса, ошону аттап өтүп кетпестен, эшиктен дарбазадан киргенде карайт. Бул менин үйүм дейт. Мына неге жатат? Значит, бияктан түшүп калды, же шамал учуруп түшүп калды, же соседтик жерде ошону алып коеюн деген нерсени бир жолу пример кылып койсоң, кийин анын өзүнүн акылына жетет. Ансыз эмесе кишинин курсагы көчөдөн деле өтөт. Кээки досторум бар, ошо үйүнөн тамак ичпейт. Көчөдөн достору менен бильярдка барат, чайка барат, бияка барат, ошоктон чайканадан алып качып үйдөгү мындайча айткандагы аура ошондон, бул тамактан болот. Мен көчөдөн көп тамак ичпегениме себеби менин келинчегим аябай даамдуу тамак жасап, бизди көндүрүп койгон да мени. Ошон үчүн ошонун тамагынан башка тамакты мен признавать эте албайм да. Үйдөн гана келип жейм дейт экенсиз. Үйдөн, көчөдөн ачка келем. Ачка болсом обед деле кылбай келем. Башка жакта жүрүп иштер менен жүрүп, телевизион жүрүп, анан кийин келип ачка болдум, эмне бар үйдө десем, ушу кечки ачка жүрө бербей, бир нерсе жеп албайт белең бир жерден кирип дейт. Мен айттым, жегим келбейт, өзүм жалгыз бир. Анан экинчиден көчөнүн тамагы мага жага бербейт. Ушул. Айпер, сиз деле Uncle Ben's жеп калгансызбы? Ооба. Оо, мен неме атам эркелейт элем да. Ата Uncle Ben's жасап бериңизчи деп. Мектептен келгенде. Сизге деле эң жаккан тамак беле? Ооба. Даам башкача да, жана бир пастан немесин башкача кылып куруп, сонун атам ушу жүрөгүнүн сүйүүсүн эле мээрим менен эле ушуну ширин кылып коет да тамактычы. Андан кийин болбосо ошол эле продуктадан өзүм жасай турган болсом атамдыкына окшобойт да. Андай болбойт. Эми жесе болот меникинде, просто атамдыкында ширин эмес да. Убакыт өттү, булар турмушка кетти, келин алды. Эми азыр Кудайга шүгүр, биздин пешенебизге жакшы келин туш келип, биз келгенден кийин жанагы чүйдүн келини да кеминден камыр тамак кенен кесир болуп калды да, манты түйгөндү көрсө өзү эле бир эле киши жасап койсо болот экен. Аны биз ошо баардыгыбыз отуруп алып, сен фарш тура, сен камыр кыл столунда, келиним биз менен чай ичип отуруп эле мына столдун бул четинде эле мынтип эле ошол жерден манты качканын толтуруп эле салып бышырып коет да. Анан лагман жасап берип, анан кайнененин камырынан болуп жыл өткөн сайын ал деле бизге кошулуп эле плов, маштаба болуп баштады кайрачы. Мен аны биз манты качкан түшпөй ака деп, мен серванттын үстүнө чыгырып тамашалап калсам, анан жасап берип калат манты лагманды.
Бирок мындай үй бүлө менен жасаган манты ширин болот го. Ата энең менен чогуу туруп алып жасаган манты. Ошол да өзүнчө мындай мисалы мөмөнү дагы өсүмдүктү дагы эгип өзүң ошонун бышырып жесең ошол даамдуу. Айпери, мындай да, сиз төрөлгөн жылдарда эми биз баарыбыз бир муумуз го. Анан ал кезде Кубик байкени билем мен. Айылдарга гастролго көп кетишчи, анан жанагындай айылдарда шарттар жок, жанагынтип прицеп үстүнө чыгып шалып берер да, анан маданият үйлөрүнүн баары шарттар жок, анан ал жака кеткенде, бир кеткенде бүгүн баргалды эртең келип отурган заман эмес болчу да. Бир кеткенде көпкө жок болот. Бир жумалап, бир айлап ошондо эң бир көпкө жок болгон күнүңүз эсиңизде, мында атаңыз аябай косулуп кеткөн. Мен атам ошо командир гастролго кетерде бир чемодан бар эле, дипломат деп коет эле, кара цветти. Илгерки СССРский. 4 анан эртең кетет дегенде атам даярданып баштайт эле да. Анан кийимдерин даярдап койгон, анан кечинде бир эмеге кагазга кат жазат элем. Ата, мен сизди катуу жакшы көрөм, мен сизди сагынам. Анан мени унутпаңыз деп жазат элем да, ошо кийимдердин арасына салып коет элем ошончу. Анан өзүм бир игрушка бирдекемди салып коет элем. Анан эмне ойду? Атам ошо көп убакытка кеткенде 1 ай, 2 ай, 3 айга кетчү кичинекейибизде. Анан ошол жакта жүргөндө атам мен ошо кийимдерин алып атып, ошо катымды окуп, мени эстеп сагынсын деп ойлойт элем да ошол кездечи. Мен гастролду унутпасын, мени сагынсын атам деп. Ошентип кат жазып, ар кетерде ошентип кат жазып, эме кийимдердин арасына салып коет элем, аны кетип атканда көрбөсүн депчи. Анан келгече атамдын жыты бар да. Анан болот го, апаларыбыз урушат го. Апаларыбыз урушканда эле ошо келип эле атам жаткан жерге жатып, подушкасын, жастыгын кучактап алып, жытын жыттап, атам сагындым мен, атам сагындым деп катуу ушинтип сагынып, аябай сагынат элем ошол кезде. Атам күтөт элем. Анан келгенден кийин атам ошо баягы зарыккан кусалыкты атам дароо эле толтуруп берет эле да, келер мененчи. Ошого атам өзү жакшы көрөм. Дагы илеп калайын деп атат. Эмечи мындай болуп калат го, жана үйдө эми сиздерге Айпери экөөңүздөр чоң эле айырма болуп калат экен, жакын болуп калганда кайсы кызыңызды жакшы көрөсүз дей берет го кыздарчы. Атасына сиз да ошентип калчыңыз беле? Айпери эжем жакшы көрөсүзбү же нени деп? Атамдар мени жакшы көрүшөт. Мен билчүмдө өйсүн, мен жакшы көрөт экенмин деп. Я уверена в этом, да? Атам уверена, ал жерде вообще эме жок, сомнение жок. Бирок чынында эме болот эле. Өзүм бир-эки моментте, бир-эки учурда жаман сезип кетет элем. Көбүрөөк көңүл бурулуп калса, анткени ойлору, мындай максаттары, иши баарыныкы бирде. А мен ал жерде окуучумун, школьница, подросток, анан кийин ошондо эжемдер, байкемдер баардыгы бир теманы сүйлөшүп отурсун деп отурур элем, ошондо өзүм жаман сезип кетет элем. Анан кийин Кызганып кетет. кызганат элем. Жөнөдө моюнга алыш керек, кызганат элем. Анан билбейм, мындай кычып мага көңүл бурсун деп деле эч нерсе кылбайт элем, бирок бетинде ал нерсе билинип калат эле. Ата айтып койсоңуз, бети кантип агып калат. Анан мындай, бирок эме жактан көңүлдү кайра оңой эле. Бурдурчуңуз өзүңүз. Ал жак жеңил. Кызым мүчөлүү жылында төрөлгөн да, бул дагы жылан жылында да. Көзсен жылан жылында. Бул мындай бир нерсени айткысы келсе, мындай алыстан айтып коет, уже мен билип, муну кылыш керек экен дейм да. Ансандай ошондой экөөбүз алыстан сезишебиз бири-бирибизди. Мүнөздөрү жактан кайсы кызыңыз сизге жакыныраак, көп окшош, жана орусча айтканда характерлер окшош деп коет го. Айпериники окшошпу же Аймеримдики? Көбүрөөк менимче Айпериники окшош. Мен байкаганда. Негизи мындай болот экен да, балдар өзүнүн ата журтун, тага журтун тартып калат да мындайча. Айпери ушу биз жака окшошураак да. Анан уулум апасы жака кичине окшошураак, тага журтун тартып. Кызым нейтральный. Эки жака тең окшош. Эки жака тең окшош. Анан
Айпери, атаңыздын дагы бир жакшы сапаттарын беришиңизчи. Башка мындай өзүңүз байкап, ушу атамда ушул бир сапат сонун деп, кайсы сапатын өзгөчө мындай баалап айта аласыз? Бул менин атамда гана бар сапат же өзгөчө ушул сапаты сонун деп. Атамда балдарга кылган мамиледе эми өзгөчө кандай билбейм го, мен ошол нерсеге баа берем да, ошол сыпатына. Балдарга кылган мамиледе балдарга болушунча сүйүү бер, мээрим бер деп көп айтат да. Мисалы биз эми балдарды урушканда атам дароо болушат да. Сүйүү, мээрим бер, колдоо бер балдарыңа депчи. Ошондой эле бизге да ошондой сүйүү, мээрим берди. Ошол эле учурда сен паланча болосуң профессия тандоодо. Же болбосо сен моуну кыласың, болду, мен айттым, болду деген нерсе мындай катуу кармаган эмес да. Эмне тандоодо катуу кармаган эмес. Тандоодо бизге ар бирибизге өзүбүздүн эркибизге койгон да. Атам каалаган эле нерсеге окуп же атам каалаган эле нерсени кылып эмес, ар кимдин өзүңдүн баягы тандооңо жараша профессия, кайсы окуу жайын тандайсың, кандай окууда окугуң келет, тандоодо эркин койгон бизде. Анан ким эмнеге кызыккан болсо, ошол жерден болушунча колдоп келет азыркыга чейин. Атам да, апам да кимибиз эмне десек дароо колдойт. Колдон келишче, жок, ал болбойт деп мындай сындырбайт да. Койчей дебейт дагы да. Ушуну кылгым келип атат ата, же мондай кыла турган оюм бар, биз мынтейин деп аттык эле десең, болот. Дароо колдойт да. Анан атам менен апам ошол балаларга кылган мамиледе ошол сыпатын аябай баалайм. Себеби биз ар дайым ишеним менен айта алабыз, атам менен апам мени колдойт депчи. Мындай да, ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен төлөйт деп коет. Муну атам айтчу да. Себеби ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен төлөйт. Анан сен комузчу болсоң, балаң комузчу болуш не обязательно да. Ошон үчүн ар бир баланын өзүнүн способности менен төрөлөт. Ошонусуна жараша ата эне багып чоңойткону, курсагын толгонунан кийинкиси милдети ошол өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баланы жөлөп таяп коюш керек да. Ошого направление берип коюш керек. Мисалы, сен сөзсүз түрдө музыкант болосуң, баланан кийин тракторчунун баласы тракторчу болосун дебеш керек да. Өзүнүн баланын способностуна коюш керек. Мен ошондой тарбиялангам. Мисалы, биздин үйдө бир туугандардын бардыгы разный профессияда да. Мен музыкант болсом, мисалы, бирөөсү архитектор, иним, чоң агам юрист, милиционер, бирөөсү финансовый бухгалтер, бирөөсү врач, бирөөсү мал доктор, ушундай болуп кеткен да. Ар ким өзүнүн немесине карап мүмкүнчүлүгүнө. Ошон үчүн баланы эч качан, сени колуңан эч нерсе келбейт. Карап, сени менен тең тигинин баласы мынантип машина айдап жүрөт, тигиндей бизнес кылып ийди дебеш керек. Ар бир баланын өзүнүн способностуна жараша гана Кудай Таалам берет бир рызкын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, шартына жараша. Ошого балдарды колдон келсе, эйин коюш керек да. Өзү эмнени тандайт. Анан өзүнүн чечкиндүүлүгүн дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Демек мындай болгон экен да, менин балдарым арасынан бирөө менин жолумду жолдош керек деп деле ойлогон экенсиз. Жок, Алладан. Кудай Таалам кандай кылып жараткан, сага кандай перзент берген. Эң сен балаң жөнүндө өтө көп переживать этпей эле койсоң болот. Балким ал бала сенден да кыйын болуп чыгат. Ошон үчүн кыргыздын эң накыл масалы бар. Атадан кем бала, атага тең бала, атадан артык бала. Ошондой болуп чыгат балдар. Айпер, сиз атаңыздын жолун жолдоюн, мындай ырчы, чыгармачыл адам болоюн деген ойлор качан келе баштады? Мисалы, Кубик байке гастролдон келет, жанагындай аппаратураларын көрүп, баскылап баштадыңыз да, көрүп кызыгып. Жок. Качан Мен ырчы боло турган деги оюм болгон эмес. Жаштайман болот го, мен ырчы болот элем. Бала бакчада эле ырдап, Жок, кызыгуу бар болчу бийге. Анан ырчы болом деген оюм болгон эмес. Мен эмнени жакшы көрчүмүн? Мен мисалы мектепте окуп жүргөн кезде
3 4 класста жана болот го, мен ким болгум келет деген сочинение жазабыз го. Ошол кезде мен жазгандарым мен астроном болом дечүмүн. Жылдыз илимине кызыкчумун. Анан врач болом деп чыктым. Себеби баягы бардык сабактан жакшы окучумун. Ар бир эмеге, илимге кызыгуум бар болчу да. Мисалы анатомия эмени окуганда мен ушунчалык кызыгып кеткем, мен врач болгум келип чыккан. Анан спорт мен да жакшы машыкчумун. Мен спорт чөйрөсүндө да болом деп өзүмдү көрчүмүн да. Анан баягы көп эми өзүң макталгансың деп. Көп эмеге кызыккандан ар кайсы эме өзүмдү көргүм келчү да. Жааттачы, ар кайсы чөйрөдө көргүм келчү. Анан эмне болуп ырчы болуп калдым, жана сиз азыр айтып атасыз, мисалы өзүңүздүн жолуңузду жолдоп, жок, атам каршы болгон. Башында мисалы мен шоу чөйрөсүнө аралашам, мен дагы ырдап чыгам ата дегенде. Мен эмнеге аралашпам? Мындай кызыгуу пайда болду. Ошол учурда ырчылардын балдары чыгып аткан учур болчу да. Баары балдарын ырдатып атса, анан ата тиги немен баласы чыгып атат, бунун кызы чыгып атат, ата мен деле ырдап көрбөймүнбү депчи. Ошондо баягы эл кылса сен да кыл деген нерсе бар го бизде. Анан атам жок деди, болбойт. Жок. Ырдачы десең жана Алина Жетөгенованын ырдын ырдап калат. Кашыктын байындай деген. Анан жок, анан просто мен бул шоу бизнести билем да, кандай кыйынчылыктар эме болот. Анан менин балдарым башка эле профессияны тандаса деген ойлойм. Анан жанагы артисттердин балдарын ырдатып чыгарып калышты да, бир эки жолу ошондон. Анан бул ырдайм деп калды. Анан апасы ортого түштү. Элдин баардыгын ырдатып атпайсыңбы? Баардыгына музыка жазып берип атасың, ыр жазып берип атасың. Анан сенин колуңда бүт мүмкүнчүлүк туруп, ушу баланын шагын сындырбай бир ырдатып кое бербейсиңби деп калды. Анан башкадан неме. Анан мейли 14-15 жашта подросток. Анан булга эмне жарашат? Кайсыларды ырдай алат? Канчалык диапазондо аткара алат? Ультиматум койгон атам. Условия койгон. Эгерде мектепти кызыл менен бүтсөң, мен сага бир ыр бийлек кылам деди. Бир ырга уруксат берем деди. Мектепти кызыл менен бүтсөң. Бүттүм мектепти кызыл менен. Жалаң 5 менен бүттүм. Алтын медальга кетип аткан жеримде атам ыр жазып берди. Ошол кезде Мектепти бүткөнгө чейин ырдап чыккан эмессиз ошончалык? Жок. 2008 мектепте 17 жашымда ырдап чыктым. То есть 15 16 жашында атам экөөбүз чогуу дуэт эме кылдык. Бар болсун ата эне деген ырды. Ошол ушуга жазылган да. Ооба, ошол учурда так 2006. Мен 15 жашында. 15 жаш деген сөз бар болчу. 15 жашында бар болсун ата эне деген. 2008-жылы уже айпери. 2008-жылы акыл болуп учкун. Өзү концерт коюп уже ошондо ырдап калган. Анда уже жана акыл болуп учкун келе чыккан. Ага чейин ошо эң алгачкы неме ырдайм деп бергенде менен атам экөөбүз дуэт ырдап чыкканбыз. Мен 15 жашымда болчумун. 2006-жылы экен. Анан ошондо мен 9-классты бүткөм. 9-ду бүтүп мен колледжге өткөм да, 9-ду бүткөндө кызыл менен бүттүм. Баары 5 менен бүттүм дагы. Анан 11ге чейин алтын медальга кетчүлөрдүн фамилиялары списокко кетип атканда меники да кеткен ошондо. Анан ата мен бүттүм кызыл менен десем, анан болду да, анан чогуу бир дуэт ырдадык. Анан кийин дагы ырдайынчы, анан жалгыз бир ырдайынчы, анан бир эле ырдайм болду ата деген биз акыл болуп учкун келет, ыры жазылды. Атам ошону жазып берди. Анан журналисттер да совет баштады мен. Чакырып Үйгө чейин келип, бунун башка ыры жокпу? Дагы анан кийин эки ыр жазыш керек болду, анан кийин ушинтип. Анан кийин убедился, что-то есть. Анан алиги сезим деген ырды ырдаганда мынтип студияда отурабыз, Нурдин экөөбүз. Нурдин сведения кылгандан кийин жакшынакайлы ырчыларды кандайдыр болуп калды да. Анан Нурдин айтты, иштеш керек деди. Продолжать этиш керек. Анан болот дедим, что ошондон кичине неме пайда болду да, жазса ырдай берсин.
бирок өзүнүн окуусун окуду. ырчылык деле алып окууну таштап койгон жок экенсиз. Жок, окуду. Атам, апам экөө ал жаатта окуу боюнча аябай эме кылышкан. Окуйсуң дешкен. Жөн биз шаарга эмнеге көчүп келдик? Айылдан. Ушу балдарыбыз биз илгери кружокко барып, же танцевальный бий кружокко барып, ушулар балдар үчүн бир условия кылалы деп келгенбиз да. Анан паркка апарып алып ушунча сүйүнөт элек. Айылдан келгенде биякта парк, анан окуу кружокко барса, бий кружок зерикпей апарып коюп, киргизип коюп күтүп отурат элем. Качан 1 саат өтөт, анан кайрап кетемин. Ал убакта машинам деле жок болчу, кийин Кудайга шүгүр жөө көтөрүп алып жүрөт элек апасы экөөбүз. Мен сизди эмнегедир ойлоп турум да, жанагы сиздин жаныңыздагы ошол кездеги эстрада жылдыздары ар кими бирден ырчыларды алып чыгып атса, жанына кызын алып чыгып атат, дагы бирөө башка жактан дагы алып келип ырчыны алып чыгып атса, ай булар чыгып атат, кой мен да кызымды алып чыгайын деп өзү алып чыккан го. Атам аябай каршы болгон, болбойт, үйдө ызычуу, катуу ызычуу болгон. Апам мага болушат, мен биякта ыйлап алгам, атам болбойт деп катуу каршылык көрсөткөн. Анан ошо мага жанында условия койгон, эгер мектепти бүтсөм мындай. Анан бир эле деп бир ырдап койдук, акы болуучу. Концерттен ырдап деп үйдө Рахман Разыков драматург келип калды, аял экөө, жеңе экөө. Анан биздикинде ушу концертке даярданганда бир айдай жүрүп калышты. Анан кийин мен спонсор болом кызыма. Но акчаны мен берем, давай көйнөк тиктирип бер жакшынакай деп. Анан ошол мындайча айтканда Рахман Разыковдун дагы чоң салымы бар. Ошол ырды уктуруп эле айпер чыгыш керек, ырчы болот деп. Ошондо кайсы концертте биринчи жолу ырдагансыз? Кайсы? Ошол мускул тамашага чыккан биздин концертке катыштырганда. 2008-жылы ошол Кудулдар аялдары менен деген концерт беле ушундай бир Күлкү майрамы сахнада Кудулдар жана аялы деген бар. 8-март болчу. Март айы болчу. 8-мартта ошондо чыккан. Март айы болчу. Анан Биринчи жолу. негизи ал учурда мен окуу жайына тапшыргам, эл аралык мамилелер факультетине. Мен дипломат болом деген да ниетим бар болчу да. Тилди жакшы көрчүм, кытай тили, англис тили уклонунда окуп. Анан и параллелде бирок мен жизньда мондай белгилүү ырчы болуп кетем деген билбейм, ой жок болчу, атама көрсөтөйүн. Аны телеканалдан чыктыңыз, мындай эми ырларыңыз жаңыра баштады. Анан группалаштарыңыз, ой, айпер. Жок да, билбейт да. Биринчи акы болуп сиз ырдап билишпей келишим. Жок, ошондо акы болуп учкун келет, аябай хит болуп атат. Радиолордон тынбай кетип атат. Анан мен окууга баратам, спортивный кийин кийинип жүрчүм дайым. Троллейбус менен барчумун да. Троллейбуста окууда барат, немеде баратам, сабакка баратам. Жанындагылар менин ырымды угуп кетип атышат. Ушуну кайсы кыз ырдайт экен? Клипи жок да ананчы. Ким ырдайт экен, ушуну жаңы чыгыптыр го деп угуп кетип атышат. Менин ырымды угуп кетип атышат. Мен жанда кетип баратам троллейбустачы. Клип чыгарган эмеспиз да. Ошол боюнча анан концертке чыккандан кийин КТРге Канат Култаев айке чакырып калды. Анан ошондо көйнөк тиктириш керек экен, ырдаш керек, чыгыш керек турбайбы? Же мага эч ким үйрөткөн деле эмес, кандай эменчи. Бирок ошо бир ырдап чыгып коюп, анан окуумду улантып кете бердик. Экзамендерим атам менен апам контролдо өтчү эле. Анан дальше окууну бүтүп, өзүм профессиямда иштедим, МИДте иштедик, экономика министрлигинде өзүмдүн международный отделде иштедим дегендей. Анан бул жаатта болсо чөйрөдө бир эле акы болуп учкун келет деген ырың барбы, башка ырың жокпу деп улам чакырып атканда анан атам айтты, анан дагы ыр жазыш керек сага. Сурочу адамдар депчи. Анан ошо менен акыры макул болгон экен да, ырдай бергениңизге. Баягы результат көргөндөн кийин. Результатты көргөнсүз, жыйынтыкты көрсөттү. Айберим, анан эжеңиз ырдап атат, анан сиз дагы ата мен деле ырдайынчы деген жоксузбу? Сизде барбы чымындар ырчылык жаатында? Ой, бар. Менде мындай кызыгуу болгон, мындай ырдагым келип, үйдө өзүм жалгыз болгондо ырдайт элем мен. У меня неплохо получалось. Бирок менде мектептен ырдаптыр бир жолу. Кубиктин кызы ырдайт деп эле мугалим түшүнсө керек. Бери койту да, анан жөнүндө мындай акапелла кылып ырдаптыр, музыкасы жок деп. Кайсы эле бери? Элестоо. Ну так вот. Мен жүргөн айлык ошол эле. Бул кайсыл десем, Элестоонун деп коет да. Жанайм, бул Элестоонун эмес. Бул ырдын аты кайдасың деген ыр.
Булурдун автору Асанкалы Керимбаев десем, не знаю, элестеген группа ойнойт го дейт, ырдайт го. Так, мындай мен дагы чыгам там, мен дагы эме болом деп андай менде кызыгуу бирок болгон эмес. Мен жөн гана орусча айтканда мындай хотела жить в свое удовольствие. Бир нерсе кааласам, там ата зоо депчи, ошентип эле анан ошол кийин окууну бүтүп атканда врач бол деп бир аз сунушташты. Анан кийин жок, мен андан коркомун деп эме кылган эмесмин. Анан кийин просто мындай эле жашагым келди, мындай сонун болуп элечи, тынч эле, бактылуу болуп элечи. Мындай дизайнер немеге көбүрөөк кызыгат. Ошого кызыгат элем. Меселде менеджер сыяктуу эмес. Бирок акыркы учурларда атаңыз менен, жолдошуңуз менен чогуу видеолоруңуздарды көрүп калам. Бирок ошол атаңыз эми чыгармачыл адам да, анан сиздер чыгармачылыктан катуу алыстап кетпепсиз дейм да, жанагындай. Жок. Алма сабагын алып түшпөйт дейт го, кайдыра байындар тартып жүрөсүз. Актерлук, чөбөрчүлүк деген ой. Актерство кызыгат, актриса болгум келчү, бирок менде жанагы неуверенность деген бар болчу, анан эч кимге айта албайт элем ал нерсени. Ал нерсени недавно эле билишти, мындай 2-3 ай эле болду. Кайсыл видеоңуздан кийин мындай эмет кеттиңиз, жанагындай болуп кетти деп коет го, сон болуп кеттиңиз. Эмелерден кийин жана просмотрлар кетип баштаган. Просмотр кетип, анан кийин элдер мындай, сен жанагы көп калктансың го, Айбер көп кыздын сестренкасың го деп ушинтип калгандан кийин деп анан инстаграмда жанагы эми биз жөн эле мындай как хобби катары видео кылып ушинтип адамдардын маанайын көтөрөлү депчи, ошентип чыгып эле анан ишке айланып кетти. Үзүрүн көрүп баштадык дегендей, анан үйдөгүлөр дагы эки тарабын тең колдоп, анан ошо. Видеоңузга эжеңизди коштуңуз, атаңызды коштуңуз, баары кошо баштады. Албетте. Аймерим, Айпер экөөңүзгө тең берейинчи. Атаңыздардын атын колдонуп бир нерсе кылдыңыздарбы эле, мисалы, мен деген Кубиккалыковдун кызымын деп коюп. Жок. Андай кылган эмессиз. Сиздечи? Дүкөнгө барып эле мындай го, мисалы, мен кызым ит болот да, кичинекей 5 эле мисалы, Бактурсундун кызымын, журналист Супер ТВда иштеген деп. Анан ошондой нерсени колдонуп алып бирдеке Ошол кылган. нерсе менин балдарымда жок да, мен кээде жиним келип кетет да. Мисалы, менин уулум гайга түшүп калабы же башка болобу, бир нерсе болобу, бир иштер анан бир башка эле жумуш болуп калса дагы, проблема болсо, мени айтса, ошол кичине иш бүтө турган деле жумушта мен хотя бы Кубиктин баласы экен деп туруп бүтүрүп кое турган неме макул боло турган нерсени дагы мага мени айтпай, как будто анан ошону ушундай проблема болгондон кийин келгенден кийин айтам да, сен ошол жерде мени айттың беле десем, жок деп. Айтсаң ушундай проблема болбойт эле. Эми ошол бул деген нерсе мындай как-то бир гордыйлык болуп калат да. Анан кээ бирки иштер Кудайга шүгүр кичине болсо дагы адам менен адам дейт. Менин атым айтса балким оңоюраак бүтүп калабы ошол жумуш десин да, мындайча айтканда. Сиздер менен маектешип отурсак убакыт аябай көпкө созулуп кетчү да. Анан азыр эми бир аз концертке токтололу, алдыңкы күндөрдө эми Күйүк пакест 60 жылдык чоң бир сахнадагы чоң концерт болуп жатат. Анан телекөрүүчүлөргө бир аз айтып өтсөңүздөр концерт боюнча. Концертти даярдап атабыз. Азыр чындыгында убакыт өтө тар. Чуркап бизге келе калдыңыздарбы? Ооба. Бүгүн бүт программирование ошого безилип атканым ошол. Саат менен күтүп калат, кээде кечигип каласың, анан пробкада калып калабыз дегендей. Менде ушул репетиция, анан реклама, анан өзүм жаттай турган монолог үйдөн кайталайм, башка кылам. Себеби концертти эми бул юбилейный чоң концерт кылып аткандан кийин кичине элге уят болбогу кылып даярдайын деп атам да. Концерт уюштуруп коюш оңой эле. Ал концерттин өзүнүн концерттик программаны даярдаш. Анан бул телевидениеге тартылат. Анан кичине болсо дагы кийин мындай көргөндө уялбай турган болуш керек да концерт деген. Ошого болгон күчүмдү, болгон практикамды колдонуп, азыркы современный нерсени дагы камтыган, чтобы элдер эски экен дебеш үчүн андан мындан бардыгын аралаштырып, жакшы бир сценарий жазгам. Ошол сценарийди эгерде толук аткартып алсам, мен ошол чакырган артисттериме, кудулдарыма, ырчыларыма, өзүмдүн ансамблиме, жандуу үн менен ойногон балдарга
бул мен үчүн өтө чоң бакыт болот эле да. Шуну бардыгы мен ойлогондой 100% болбосо дагы 80% аткарылып калса, ошол мен жазган нерсенин бардыгы даярдаган. Бул өтө чоң жеңиш да мен үчүн. Мен де ошону. Бул концертте эмне өзгөчөлүктү көрүүчүлөр көрсө болот? Сиздин сахналаш досторуңуз дагы болот ал жерде. Эми жанагындай юбилей мынчага чыгып калып деп кээ бирси концерт кылат го. Анан чепкен калпакты кийип бир четте отуруп, анын чыгармаларын башка артисттер аткарып, анан менде андай концерт болбойт. Менде мындайча айтканда жанды үн менен, ансамбль менен мен илгерки хит болгон репертуарларымды аткарышка аракет кылып атам. Анан менин ырчы досторум чыгып сатира аткарыш керек да. Алар көп концертине келип мен эки жолдап коюп кете берейин деген нерсе жок да ал жерде. Бардыгы театрализованный концерт, мындайча айтканда связанный. Анан элдерге кызык болуш үчүн ошондой нерсени кылып атам да. Анан кийин мисалы жаш куудулдар менен өзүнчө бир блок мен ошол сатирага катышып, алардан чоң мени менен иштеген артисттерди дагы ушундай кылып, анан мени менен илгерки иштеген группанын репертуарынан да бир эки неме кошуп, ал балдарды чакырып. Мындайча айтканда эми миң айткандан бир көр деп коет го. Буну көрүш керек да. Айтып түшүндүрө албайсың муну баарын. Кайсы күндөр бар көрүш керек, айтыңызчы. Атамдын юбилейлик 60 жаш аттуу концерти 1-2 ноябрь Бишкек шаарында болот, филармонияда. 7-8 ноябрь Ош шаарында болот, Ордол Ош шаарында Ош драма театрында болмокчу. Ал эми 9 ноябрь Жалал Абад азыркы Манас шаарында Барпы театрында болмокчу. Юбилейге баарыңыздарды чакырабыз. Миң уккандан бир көргөн дейт. Ошон үчүн барыңыздар, келиңиздер, эски хиттерларды бир сыйра угуп дегендей атамдын ностальгия болуп, жаңы чыгармалардан жаңы чыгармалар ошол менимди жаңы аткарган аткаруучулардан да кошуп койгон бир экөөнү. Бишкекте болгон программа Ош менен Жалал Абадта да болот. Ооба. Сиздерге келип бергениңиздерге рахмат. Азыр маектешип отура берсек, жана айткандай, таң атканча деле отура берчүдөйбүз. Аябай кызык. Мен үчүн сиздер менен маектешүү да кызык болду. Чакырганыңыздарга рахмат чоң. Ар качагынан ачып көргөнгө аракет кылдым, бирок убакыттар. Ошол рахмат сиздерге. Анда эркин микрофон берейин, коштошобуз көрүүчүлөр менен. Мейли, дагы бир жолу силердин ушул чакырган бүгүнкү көрсөтүүгө чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай эстеп чакырып, кичине болсо да ошон үчүн мен кыргыз элине жакшы маанай каалайт элем. Кудайга шүгүр, уучубуз кур эмес экен. Жакшы эл башчылары келип, биздин жашообузду жакшырып атат, жакшы жагына. Илгери бир жылдар болгон мен аябай чөгүп кеткен, ушундай темп менен кетип отурса, биздин коррупцияга батып кыргыз эли жоголуп кетет окшойт. Биздин бала чакабыз, келечегибиз эмне болот деп мен аябай бир учурлар капа болгон да күндөрүм болгон. Бирок азыр кайра жашоого жашагым келип, жашаргым келип, үмүтүм чоңоюп, биздин келечегибиз менин көзүмө мындай дана көрүнүп калды. Ошон үчүн ушунусунан жазбасын, элибиздин жашоосу жакшы болсун, жерибиз титиребесин, элибиз битиребесин, душмандардан Кудай бизди сактасын, заманыбыз тынч болсун, балдарыбыздын келечеги кең болсун, анан ден соолугубуз чың болсун. Ушул. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Ар бир юбилейгө юбилейлик бакыт каалайбыз. Мамиле Аллахым эки дүйнө бактылуулугун насип кылган болсун, тынчтык болсун, токчулук, молчулук болсун. Эң башкысы жүрөгүбүздө болгон ыйман болсун. Көргөнүңүздөргө рахмат. Назарыңыздарда Кубик Калыков, Айпери Кубик кызы. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызда Калыковдордун юбилейси болду. Эгерде сиз бул көрсөтүүнү азыр телеканалдан көрүп, башын көрбөй калдым, сонун эми кактан көрөм деп кызыгып жатсаңыз, бул көрсөтүүнү Серептоонун YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден амандыкта жолугушканча сак саламатта болуңуздар.